РХПГ деп эметти сүйлөштүк элек. Негизи эгерде чече турган болсок, мындай эндоскопическая, ретроградная, панкреатография. Эң башында бул нерсе диагностикалык метод деп табылган. Бирок азыркы күнү буну диагностикалык методика катары колдонулбайт. Бул методика как оперативный техника, операция түрү колдонулат. Эми мындай айтканча оозго камера салынып, ашказандан өтүп, 12 илчекке барып, өт түтүктөрдү барып, ал жакта ошо өт жолдорго кирип таштарды чыгарат. Же мындай опухоль болгондо кысылып калат ал жак. Ошол жакты кеңейтип стенд коюлуп, эми ошол проблемалар чечет да. Эми ошо проблемаларга проблема же болбосо илдеттерди айта кетсек, кандай илдеттерди биз ушу РХПГ деген изилдөөнү же болбосо манипуляцияны жасашыбыз керек? Өт баштыктагы таш пайда болгондо эң көп татаалдануулар бул таш өт баштыктан өт жолго, өт түтүккө ылдый чуркап кеткени. Ал ылдый жакта клапан бар. Ошол жака такалат, анан сарык чыкырат. Же болбосо ошол эле опухоль, мындай уйку без. Ал жакта головка поджелудочной железы деп коет. Ошол жакта бир онкопроцесс болсо, ошол түтүкчө кысылып калат. Ошондо эле өт ичегиге барбай, ал канга сиңип баштайт. Өт бул мындай агрессивдүү суюктук, анткени бизде организмде өт ал майды эриткенге жардам берет, ошо сиңиргенге. Ошол эле агрессивдүү суюктук канга сиңет, анан боорго, бөйрөккө зыян келтирип баштайт. Дене саргаят, кычып баштайт, ошо кан свертываемость деп коет. Кан токтотуш системада ошого таасир этет да. Ошон үчүн бул проблемасы биринчиси это холидохолитиаз деп коет. Ошо өт жолдорго таш болуп калса. Экинчиси бул бизде опухоль головки поджелудочной железы деген, ошол эле өт жолдорду биз кеңейтип стенд коебуз. Же кээде маселе болот, уйку бездин ошо түтүгүндө ал жакта да проток бар. Ошо поджелудочный сок деген. Ал деле мындай ферменттердин бири, тамак сиңишкенге ошолго жакшы жардам бере турган бири да. Эң маанилүү, то есть ферменттердин бири. Ал жакта да проблема болушу мүмкүн. Же таш пайда болот, же ошол эле опухоль менен кысылып калса, ошол проблемалар чечет. Же ошол эле холангит болот. Кысылганда өт көпкө туруп, ириңдеп, ошондой болгондо ал жакты чыгарыш керек. Ошол маселелерди чечип берет. Ошол РХПГ ушу өткө чейин эле жетеби же андан ары боорго чейин да кетиши мүмкүнбү? Жетиши мүмкүнбү? Эми биз 12 илчекке аппарат менен негизи жетебиз, анан калган жумуш инструменттер менен болот. Инструмент менен биз ошол өт жолдору, ал жакта мындай өт дарак деп коебуз да. Ал жакта боорго оң долевой бар, сол долевой бар, бир общий желчный проток деп коет. Ошол нерсени биз көрө алабыз. Ал жакта эмеден карайбыз да, уровень, то есть канча кайсы жерде таш турат, же кайсы жерде проблема бар. Ошону чече алабыз. Бирок эң көп азыркы учурда суроо берилген, өт баштыкта ташты ала алабы бул методика деген? Жок, бул методика өт баштыкка жетпейт, ал ылдыйраак болот. Өт жолдорго таш кетсе, ошондо жардам бере алат. То есть если өттүн ичинде, өт баштыкта таш пайда болсо, аны только операция кылдырыш керек. Түшүнүктүү. Демек, биздин ыкмабыз РХПГ бул дагы эле изилденип, дагы эле мындай модификация болуп аткан эме десек болот. Эми медицина
өнүгүп атат. өнүгүп атат. Эми может Балким кийинки кийинки подкастта сиз уже өттүн баштыкчасына чейин кире турган ыкманы өздөштүрүп бияка алып келесиз. Же андай уже барбы дүйнөдө, же андай жокпу? дүйнөдө эми бул Китайда азыр жасалып атат. Эми бул жаңы методикалар. Ал жакта аппаратура да кичине башка, мындай спайглас деп коет. То есть эндоскоптун эндоскоп. Ошол эндоскоптун ичине эле бир майда эндоскоп кирет. Ошол өт жолдорго кирип, ал жакта айтып атам татаал мындай дарак да. Ошол проток именно керектүү веткасына кирип, ошо өт баштыкка кирип, по типу литотрипсия деп коет. Могу бөйрөктөгү ташты майдалап түшүрөт дегенде, ошондой аналогия кылып жасалып атат. Бирок ал эми азыр эксперимент катары эле болуп атат. Китайда азыр мындай как широкий применение деген ал пока еще боло элек. Клинические испытания деп коет. Ошол этап пока болуп атат. Эң текшерилген научный доказательный базасы менен ошол азыр пока РХПГ өт жолдо, өт түтүктөрдөгү ташты чыгарып атат. Өт баштыкка пока мындай тие элекпиз деген. Бирок өттү тери менен жасай турган операциялар бар болчу ага чейин. Ооба. Через кожный, мындай через кожный, через печёночный холангиостомияден ЧЧХС деген да. Бул деле малоинвазивный методикалардын бир түрү. Ошол эле боордун опухольдары болот. Анан ошол опухоль бул как объемное образование деп коет. Ошол өт даракты бир жагын кысып калса, өйдөңкү уровень кеңейип баштайт. Анткени өт ага албай ошол жакта застой болуп өзүнүн проблемаларын чыгарат. Бул өйдөңкү уровень болгондо РХПГ ал жака жете албаган учурларда ЧЧХС методика жардам берет. Алар ультразвук менен навигация кылып, керектүү ошол түтүктү келип тешип стенд коюп кетет. То есть дренаж сыртка аксын деп. Анткени желчь бул өт бул агрессивдүү сүйүктүк. Көп застой болгон болбойт. Баары чыгарып туруш керек. Чыгарыш керек да. Пациенттер келердин алдында бир кандайдыр бир изилдөө өтүш керекпи? Ультразвук же МРТ же дароо эле РХПГ жасасаңыз эле жетиштүү болобу? Жок, ошо РХПГге чейин азыр биз азыркы учурда МРТ тартып атабыз. МРТ тартып эми кээ бир пациенттерге УЗИ тартканда эле ошол өт баштыкта таш 100% көрүнөт. Бирок ылдыйкы өт жолдору көрүнбөй калышы мүмкүн. Ал жакта ар кандай факторлор бар. Майда таштар болот, алар көрүнбөй калат. Майда таш болуп, ошо обтекаемый камень деп коет. То есть размери кичирээк, анын тегерети ошо өт ага берет. Ошондо бейтап айтат. Иногда кээ бирде майлуу тамак жегенде ооруп чыгат, кээ бирде сарык болот, кайра кое берет дегенде. Ошол учурларда эми такташ керек дегендей. Эми азыр эң информативдүү методика бизде азыр МРТ болуп атат. МРТ бизге жооп берет, таш барбы же жокпу. Биз МРТ таш тапсак, ошондо уже РХПГ алсак болот. Андан сырткарыда биз кандарды, анализдерди карап, ошолор тактайбыз да, барбы жокпу. Кандай анализдер маанилүү? Эми РХПГ учурда, РХПГ боюнча билирубин деген показатель бар. Ошол билирубин это өттөгү фермент, анын түрлөрү болот. Прямой, непрямой деген. Ошолорду биз карап түшүнөбүз. Билирубин көтөрүлүшү сарыктын түрлөрү да болот. Ошол анализдерди карап биз түшүнөбүз. Бул жакта биздин бейтаппы же бул гепатологко барабы деген. Ошон үчүн биз билирубинди карайбыз, уровень көтөрүлсө МРТ менен тактайбыз, таш бар болсо ошол эки основной показатель биз көрөбүз. Бирок ошо билирубин көтөрүлгөндө өттөгү өт жолдо таш тороп калса, билирубиндин да сырткары ферменттер бар. ALT, AST аларда
көтөрүлүп баштайт. Бул эмненин белгиси, что застой болуп канга сиңип, канда биз ошол нерселер көрүп баштайбыз да. Демек дароо эле келери менен эле жаткыза алып ушундай эме Жок, жасап жок. алдын ала даярдап көрүп канчадан бери ушул илдет менен ооруп атат. Эгерде РХПга жасай турган болсо, анда бул илдет пациентте бейтапта жакында пайда болгон эмес, көптөн бери эле баары акырындан козгоп жүрчү, кээде саргарып, кээде кайра жакшы болуп калчу. Анан ошонун баардыгын чогултуп отуруп бияка келген учурда биз биринчиден анализдерди тапшыртып, МРТдан өткөзүп, анан эмегерде таш болуп калса, себеби анда ошо ташты РХПГ менен дароо эле алып салса болчу да экен. Таштан тышкары дагы сиз айттыңыз башында ошол түтүкчөлөр мындай кысылып калышы мүмкүн депчи. Ошондо сиз стенд деп айттыңыз, бирок ошо бүт баарына түшүндүрүш үчүн стенд деген эмне? Стенд деген эми бул пластиковый, жалпак сөз менен мындай пластиковый трубка да. Ошону биз кысылган жакты кеңейтип, анан ошонун ордуна стенд коюп коебуз, каркас түрүндө. Кайра кысылып калбасын деп. Ошол стендтердин дагы түрлөрү болот. Пластиковый стенд, металлический стенд, покрытый стенд түрлөрү көп. Анан ар кайсы диагноз үчүн ар кандай нерселер колдонот. Анткени кысылганы деле причиналары бар. Ошол уйку безинин головкасынын опухоль болсо, ал жака стендтин башка түрү коюлат. Кээде мындай воспаление болгондо деле ал жак отек болуп кысылып калат. Ал жака стенд, пластиковый эле стенд жетиштүү болот. Ал убактылуу коюлат. Ошо стенд бул каркас түрү эле да. Стенд бул деген түтүкчө. Ошол кысылып калган жерди эле мындай кеңейтип салыш үчүн эле. Анан ошо кысылгандын түрүнө жараша ар кандай стендтердин түрлөрү болот экен. Анан дагы көп кызыккан бейтаптардан суроолор бул оорутабы, бул процедура оорутабы же наркоз керекпи? Сөзсүз наркоз берилет, бул операциянын түрү эле. Наркоз берилет, бейтаптар эч нерсе сезбейт, оорубайт дагы. Бул нерсе эми жакшы нерсе. Салыштырсак мурун ошол эле өт башчыкчадан таш ылдый чуркап кетсе, ошо өт түтүктөргө ошол жакты тороп калса, мурун эмне кылчу? Операция, ачык операция болчу. Өт алынып, ошол өт түтүктү ачып, кезип туруп, ташты алып, ал жака дренажный трубка коюлчу. Ал дренажный трубка менен 3 жума, андан да көбүрөөк 1-2 айга чейин бейтаптар жүрчү. Эми бул нерсе кыйнайт. Бейтаптарды бул нерсе кыйнайт. Азыркы учурда ошо РХПК жазалгандан кийин дренаж коюлбайт. Ал жак анткени сыртынан ал проток кезилбейт, ачылбайт. То есть биз ичинен барып туруп ачабыз, ташты алабыз, ошол менен мындай оттокту, өт агышын кайра нормага келтиребиз. Эми ушул себептерин эң көбүнчө учурда таштар эле болот окшойт, Эгерде биз пайыз менен эсептесек, канча пайызы таштар менен, канча пайызы мындай башка мындай шишиктер менен кысылып калат деп. Салыштырсак, биз эми ар бир клиниканын профилине карата. Биз общий хирург катары бизге таштар менен келет. Онкологияга барганда, онкологический пациенттер алардык ошо шишиктер менен. Биз окууга барганда Москвада Логиново центр, федеральный центр, ал жакта онкоцентр деп саналат. Абдан чоң объем пациентти кабыл алат. Алардыкы 80-90% ошол шишиктер менен. Же алардыкы өздөрүнүн центр трансплантации печени бар. Ошо операциядан кийин стеноз, то есть мындай сужение кичирип калган, ошолорду кеңейтет дегенде. Алардыкы эми профилге карата. Непалдагы көрдүк, алар 99% ошол пайыз таштар менен болгон да. Эми биз общий хирург катары биз таштар менен иштейбиз. Шишиктер болсо бизде онкологияга барышат да. Түшүнүктүү. Көп учурда ошо таштар деген заматта эле пайда болбойт да, ал жылдап пайда болуп турабы. Анан эң биринчи белгилери кандай болот таштардын пайда болгондордун? Негизи жүрө беришет го жыргап. Бирок эч кандай белгилери жок. Эми өт түтүктө таш пайда болгону бул эң биринчи причинасы бул
өт баштыктагы таш. Бул өт түтүктө мындай первичный камень пайда болгон деген ал мындай Жок эсе. эми жок эмес, болот ал нерсе, бирок көп эмес да. Абдан мындай редкий случай деп коебуз да. Эң биринчи причинасы бул өт баштыктагы таш. Анан биз өт баштыктагы бейтаптар келгенде биз түшүндүрөбүз. Биз чоң таштан коркпойбуз, биз майда таштан коркобуз. Анткени чоң таш приступ учурда ал ошо өт баштыктын отделдери бар. Ал ошо мойнуна барып такалат. Ошол жакта приступ болот, оорутат бир, анан кое берет. Майда таш болсо ошол мойнуна барып туруп, ошол эле ылдыйкы проток ошо өт жолго чуркап кетет. Анан ылдый жакта клапан бар. Мындай да, өт жолу, анан уйку бездин каналы, алар чогуу бир кошулат, анан 12-чеки ачылат. Ал жакта клапан турат. Ошол жакка клапанга ошо майда таш барып такалат, ошол менен сарык чыгарат да. То есть бул жакта биринчи причинасы бул өт баштыктагы таш. Ошон үчүн бейтаптар келгенде түшүндүрөбүз. Биз чоң таш болсо андан коркпойбуз, майда таштан коркобуз деп. Мен айта турган жерим бул бейтаптарды ошол таш пайда болгонго чейин жеткизбеш үчүн эмне кылуу керектигин да. Мисалы үчүн жаңы симптомдор пайда болду, бир аз оор сезимдер пайда болду, же болбосо жана сиз айткандай май жегенден кийин бир аз мындай ооруп кайра бүтүп калат деп атпайсызбы? Бизде негизи өт бул май эриткен фермент да. Бул мындай майды сиңирткенге суюктук. Ошон үчүн ал жакта причиналары көп. Бул мындай жөн эле бир өттүн эле проблемасы эмес дегенде. Бул обменный нарушение. Холестерин көбөйгөндө биз негизи мындай майлуу тамакты жакшы жейбиз. Биздин диетабыз ушундай деген. Тойго барсак 12-де эттер тартылат, түнчүндө мындай тоюп жатабыз дегенде. Өт жакшы, өт баштык өзүнүн функциясын аткарыш үчүн биз диета сакташыбыз керек. Майлуу тамактардан азыраак жешибиз керек. Интервал тамак жеш ортосу мындай көпкө ачка жүрбөш керек. Потому что застой болот. Застой болгондо мындай аналогия да, састагы стоячий суу мындай коюланып мындай в итоге таш пайда болот. Өт баштыкта окшош эле нерселер болот. Ошон үчүн мындай слач деген УЗИде диагноз коюлат. Бул эмне дейт? Бул уже коюланып келген да. Ошол учурда желчегонный препараттар бар. Ошолорду ичип койсо болот. Бирок аны терапевттер бүт нерселерди мындай по показаниям болуш керек да. Мисалы, өт баштыкта таштар пайда болсо, бейтаптар бар, ким мындай самолечение деп коет. Өзү барып эле желчегонный ичип баштайт. Ал желчегонный дарылар өт баштыкчанын сокращениин көбөйтөт. Ошол эле дары менен мындай приступ өстөр эле кылышат да. Потому что чоң ташты барып тияка шейка жагына мойнуна тыгып коет, ошол приступ пайда болот. То есть самолечение кылбаш керек. Мындай бүт баары мындай по назначению болуш керек да. Туура тамак ич керек. Көпкө ачка жүрбөй мындай тамактануу мындай понемногу, но часто деп коет. Ошондой болуш керек. Суусундуктарды көбүрөөк ич керек и мындай активный образ жизни. Туура тамак ич керек. Бир жолу дагы бир подкастта алып бараткан учурда диетолог айтты эле. Эртең мененки тамак аябай маанилүү депчи. Эгерде түнү бою эчтеке жебейсиңер, ичпейсиңер, ичиңизде бүт суюктар баардыгы коюу болуп калган учурда сиз сөзсүз түрдө ысык суу ичкиле, анан ушу каныңыз бир аз жибисин, анан ошол эле кезде эртең мененки тамакты кое жибербегиле деп айтты эле. Бул туура Туура. Эгер эртең мененки тамакты ичсеңиз, жанагы сиз айткан өт баштыкчадагы өт сокращение болот дагы анан чыгып турат. Застой болбойт да. Коюу болгондо эми бул мындай бир эле бул причинасы бир эле застой эмес да. Ал жакта обменный нарушение дегенде. Ал жакта бири-бирин тартып келет да. Түшүнүктүү. Эми кийинки суроо, бейтап келди.
сизге көрүндү, ташы бар экен, аны алдыңыз, сиз бүт баары жакшы болду. Анан кайра калууна канча убакыттан кийин келет? Кайра эле мурунку эле режимге, мурунку эле абалга качан кайра эмете баштайт? Келип бир иштей баштайт. Эми азыркы учурда мындай восстановительный период деген албат эле. То есть РХПГден кийин бейтаптар эртеси күнү эле уже мурункудай эле Жумушка чыга берсе, иштей берсе болот. Эми иштей берсе болот деген мындай контролдоп кармаш керекпиз. Бирок мындай эртеси эле уже өзүн жакшы эле сезет. Кээ бир клиникалар бар, ошол эле ошо Непалдагыларды көрдүк, алар деле эртеси күнү бейтапты же ошол эле кечинде үйгө кое берет. Выписка кылышат да. Бирок мындай связьта болуп турат. Кандайсыңар, мындай самочувствие жакшы элеби деп. Бирок мындай абалы жакшы да, ошол эле эртеси күнү эле өзүнө келет деген. Демек мурункудай 7 күн, 10 күн, 15 күн бейтапканада жатпайт. Дароо эле жасагандан кийин бейтапты үйүнө эрте болсо чыгара берет. Эрте канчалык эрте болсо ошончолук жакшы. Анткени бул кошумча да расход болбойт. Азыр мындай дүйнө жүзү fast track surgery деген нерсе бар да. Бул мындай хирургия быстрого восстановления, мындай кылыча бат өзүнө келет да. Ошо. Бул нерсе жакшы нерсе. Бейтаптар өзүнө эми малоинвазивный хирургия ошон үчүн табылган да. Операциядан кийин мурункудай 2 жума, 3 жума бейтапканада жатмай жок, 2-3 күндө эле үйгө кое берилет. Малоинвазивный процедура РХПГден кийин эртеси эле күнү бейтаптар чыгарып, ошол аракет кылган ошол да. Өзүнө бат эле келишет. Бул эң сонун нерсе. Негизи эле медицинанын өнүккөнү бул ушу мамлекетке жардам бергени болуп атат. Мисалы үчүн, эгерде адам өзү жаш болсо, күчү бар болсо, анда ал больницада кечке жата берсе, ал мамлекетке зыян келтирет. Эгерде ал эрте туруп, эрте калууна келип, кайра жумушка барып иштеп атса, анда бул мамлекетке жардам берет. Ошондуктан медицинанын өнүккөнү бул мамлекетке бир жакшы салым деп айтсак болот. Трудоспособное население дегендин ошол именно пайызы көбүрөөк дегендей да, ошон үчүн. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Анан сиз эмне сунуштайт элеңиз? Мисалы үчүн бейтаптарга эң биринчи симптомдор пайда болсо, же болбосо Бишкекте эмес, алыскы райондордо жашай турган болсо, эгерде көптөн бери эле ошо боорум жери ооруйт эле, кээде сарык болуп калам, сары болуп калам деген адамдар бар. Бирок чыдап жүрө беришет да. Ар кайсы молдого барып, көз ачыктарга барыпчы. Анан ошондой адамдарга кандай сунуш бересиз? Эгерде мүмкүн болсо даже камерага деле айтып койсоңуз болот да. Эми азыркы учурда эң маанилүү ресурс бизде ден соолук. Ошон үчүн биринчи белгилер болсо убакытты чойбой, жакын жердеги любой поликлиника болобу, тааныш врачтарга болсо көрүнгүлө, канча эрте дарыланып баштасаңар, ошончо жеңилирээк болот. Силерге дагы, дарыгерлерге дагы. Жеңилден башка арзан да болот, Анткени көбүрөөк илдет чогулса, бул бир гана илдет, организм бир да, анан кийин бир гана илдет болбой, анын күчөп, өрчүндөп атып, анан башка дагы проблемалар болот. Сиз айткан жанагы уйку бези дагы кошулат, анан кийин ички органдар да кошулат, анан кошумча жана сиз айткан нейротоксин дагы башка дагы өзүнүн залалын келтириши мүмкүн. Ошондуктан аларга жеткизбей, сөзсүз түрдө эч чыдабай, өзүңүздүн керектүү же жаныңызда эле жайгашкан фельдшерский пункт болобу, же жөнөкөй поликлиника болобу, же тааныштарыңыз болобу, жөн эле жазып көрсөңүз, анан алар сизге керектүү дарыгерлерге жөнөтүп турат да. Андан кийин эгерде бир аябай технологиясы күчтүү бир клиникаларга келем дей турган болсоңуз, анда уже аягында ошо эмеге жетип, анан Бишкек шаарында көрүлсөңүз болот. Анан дагы бир нерсе, сиз өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз, сиз кайсы клиникада кабыл аласыз, кайсы клиникада ушундай операцияларды жасайсыз? Мен Кортекс клиникада кабыл алам, Жибек жолу 224. Бул жакта эле иштейм. Келгиле, көрүп беребиз.
жардам беребиз. Түшүнүктүү. Сизге мисалы үчүн оору илек деле келсе болобу? Мисалы үчүн пациент мен эч кандай приступум жок, өтүм жакшы эле, мындай саргарбай элем. Бирок мен өзүм келечекте ошондой болбосун дейм депчи, мисалы үчүн. Атайын азыркы учурда көп эле мамлекеттерде ушундай чекап деген бир нерсе мода болуп атат. Сиз да ушундай чекаптарды өткөзөсүңөрбү? Дени сак адамдарды. Келип атышат. Эми чекап эң мындай базовый деп кое турган нерселер бар. УЗИ өтүп койгула, кандар тапшыргыла. Мындай эрте стадияларда бир нерсе болсо ал жакта көрүнөт. Ошон үчүн келгиле, эч маселе жок, көрүп беребиз. Өзүңүздүн чекап программаңар барбы? Мисалы үчүн 40-ка чыккан адамдар момундай жасаш керек, 50-ге чыккан адамдар момундай жасаш керек деген. Ооба. Эми ВОЗ деген бар, Всемирная организация здравоохранениянын өзүнүн стандарт чекаптары бизге уже давно түзүп берген. Базовый нерселер бар. Мисалы 45 жашка жетти, колоноскопия сөзсүз. 5 жылда бир өтүш керек, если баары жакшы болсо. Ага чейин эми бир белгилер болсо ошондо өтсө болот. УЗИни өтүп тургула. 1 жылда бир өтүп койсоңор өзүңөр үчүн жакшы. Канчалык эртерээк кайрылсаңыз, дарыгерге ошончолук оңоюраак болот сизди дарылаганга. Эгерде созуп жүрө берсеңиз, чыдап жүрө берсеңиз же башка өзүңүз колдонгон ыкмалар менен көп убакыт жүрсөңүз, анда дарыгерге да кыйыныраак болот. Өзгөчө сиз башка бир белгисиз дарыларды ичсеңиз, ошондуктан ар кайсы аптекада сатылбаган ар кайсы дарыларды ичпеңиз. Ошолорду биз сизге сунуштайбыз. Эгерде сизде эң биринчи эле белгилер пайда болсо, бооруңуздун оорулашы же бир аз тамак жегенден кийин бир аз ооруганы пайда болсо же бир оор нерсе көтөргөндөй сезсеңиз, анда дароо эле жашаган жериңизде эле поликлиникага кайрылсаңыздар болот. Эгерде сизде алган сурооңуз бар болсо, анда ушул видеонун эле алдына комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Биз сизге жооп бергенге аракет кылабыз. Эгерде сиздин жеке дарыгерге Калыс Аңарбековичке сурооңуз бар болсо, анда биз анын өзүнүн баракчасын белгилеп кетебиз. Өзүнүн жеке баракчасына жазсаңыз болот, анан ал сизге жооп бергенге аракет кылат.